Аллах Таала мақталар, жана пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламға салам салаваттар болсын. Урматтуу мусулман бир туугандар, бүгүн биз Аллах Тааланын астында шарапаттуу болгон күндөр туурасында сөз кылабыз. Бүгүнкү ала турган маселебиз Зулхиджа күндөрү туурасындагы маселени алабыз. Азыркы учурда ушул биз жашап аткан ай ичинде турган ай Зулхиджа айы да. Зулхиджа айындагы күндөрүнүн артыкчылыктары бар. Ошол артыкчылыктары туурасында иншалла сөз кылабыз. Көптөгөн мусулмандар же болбосо кээ бир мусулмандар ушул айларды ажыратып билбеши мүмкүн. Кайсыл айды жашап атат, жана исламда кайсыл ай жакшы, жана кайсыл айдын артыкчылыктары бири-биринен жогору турат деген маселени жакшы билбеши мүмкүн. Биз жашап аткан ай Зулхиджа айы. Эми бул биз деген милади ай менен жашап үйрөнүп калгандыктан көбүнчө ушул хижри айларын жакшы билбейбиз. Кээ бир адамдар хижри туурасында кээ бир айлардын аттарын айтсаң такыр түшүнбөшү мүмкүн да. Бирок исламда биз негизи мусулмандар ошол хижри, мусулмандардын өздөрүнүн айы болгон хижри ай менен жашаш керек да. Туура миладийда 12 ай болгон сыяктуу мусулмандардын дагы 12 айы бар. Ошол айлардын аттарын атап койсом пайдалуураак болот иншалла. Ошол биринчи айы Ал-Мухаррам, бул биринчи ай да. Экинчи айдын аты Сафар. Үчүнчү айдын аты Рабиил Аввал. Төртүнчү айдын аты Рабиил Ахир. Бешинчи айдын аты Жумадал Ула. Алтынчы айдын аты Жумадал Ахира. Анан кийин жетинчиси Ражаб, 8-чиси Шабан, 9-чуsu Рамадан, 10-чуsu Шаввал, 11-чиси Зулкайда, 12-чиси Зулхиджа. Зулхиджа. Мына ошол биз жашап аткан ай Зулхиджа айы. Биз ошол Зулхиджанын айы кечели ошол Зулхиджага киргенбиз. Мына бүгүн Зулхиджа айынын баштарында турабыз да. Мына ушул айдын артыкчылыгы бар. Аллах Таала баарыңыздар белгилүү, каалаган өзү жараткан мактардын каалаган менен касам ичип, каалаган нерсесин бири-биринен артык кылып коет да. Аллах Таала ошол көп деген өзү жараткан макулуктар менен касам ичкен, ошолордун арасында ушул Зулхиджа айынын алгачкы 10 күнү менен да касам ичкен да. Себеби биз ала турган бүгүнкү маселе Зулхиджанын толук 30 күндүк эмес, Зулхиджа айынын алдыңкы 10 күндүгү туурасында маселе кылабыз. Алымдар айтышат, Аллах Таала ушул айдын артыкчылыгынан Аллах Таала ушул айдын алгачкы 10 күнү менен Куранда касам ичкен дейт. Аль-Фажр сүрөсүнүн 1-2 аяттарында Аллах Таала «Вал-фажр валаялин ашир» дейт да. Таңга ант жана ошондой эле 10 түнгө ант деп Аллах Таала касам ичкен дейт да. Эми ушул 10 түн дегенде кайсыл түн? Баягы Рамазандын акыркы 10 түнүбү же болбосо ушул Зулхиджанын 10 күнүбү деген маселеде алымдар ортосунда талаш бар. Бирок ушул бир топ алымдар, мисалы ошол Курандын тафсирин аябай жакшы билген Абдулла ибн Аббас, Абдулла ибн Зубайр, жана Мужахид табиин, жана бир топ муфассир, тафсирди аябай мыкты билген алымдар, мына ушул жердеги 10 түн дегенде максат Зулхиджанын алдыңкы 10 күнү деп, мына ушул Абдулла ибн Аббас, Абдулла ибн Зубайр жана башка Мужахид деген алымдар мына ушинтип айтышкан да. Ошондон Аллах Таала өзү жараткан малктын арасынан каалаган менен касам ичип, каалаганын Аллах Таала жогору коюп, каалаганын бири-биринен артык кыла берет да. Ошон үчүн Аллах Таала Касас сүрөсүнүн 68 аяттарында «Ва раббука яхлуку ма яшау ва яхтар» дейт. Силердин Раббыңар дейт. Тактап айтканда сенин Раббың дейт, каалаган нерсесин жаратып, жана каалаган нерсесин тандап алат дейт да. Аллах Таала өзү каалаган нерсени жаратат. Жана ошондой Аллах Таала каалаган нерсени тандайт. Мейли ал замандын арасынан бир заманды, бир убакытты башкаларга караганда артык кылып, жогору кылып өзүнө тандап алат Аллах Таала. Жана ошондой эле орундардан кээ бир орундарды, жана ошондой эле адамдар арасынан кээ бир адамдарды Аллах Таала тандап алат. Аллах Таала каалаган нерсесин кылат да.
Мына ошол замандардан Аллах Таала баарыңыздарга белгилүү Рамазандын акыркы 10 түнүн ошо 10 түндүн ичинен өзгөчө кадыр түнүн жогору кылып койгон да. Себеби ал күнү энди кылынган ибадат баарыңыздарга белгилүү 1000 айдан дагы артыгыраак. Жана ошондой эле бүгүнкү биз жашап аткан Зулхижжанын алдыңкы 10 күнү дагы Аллах Таала башка күндөрдөн жалпы эле жылдык, бир жылдык күндөргө караганда ушул Зулхижжанын алдыңкы 10 күнү Аллах Тааланын астында артык турат да, жогору турат да. Шарапаттуу Аллах Тааланын астында. Бул замандарга тиешелүү. Аллах Таала кааласа, орундардан да кээ бирлерин башка жерге салыштырмалуу жогору кылып коет. Мисалы, Мекке шаары жана Мадина шаары. Мекке менен Мадина шаары жер бетиндеги эң жакшы орундар. Жана Аллахка жана элчисине сүйкүмдүү жер да. Биз өзүбүздүн жерибизди Кыргызстан аябай жакшы деп жакшы көргөн болгон болсок, бирок исламда Куран менен сүннөт менен тасталган эң жакшы орун кайсы десе, ал Мекке жана Мадинада. Аллах Таала ушул эки шаарды башка жерде караганда жогору кылып койгон. Жана ошондой эле Аллах Таала адамдар арасында кээ бирлерин тандап алып, Аллах Таала жогору кылып коет. Мисалы, Аллах Таала пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды өзүнө ушул араб элинен пайгамбар кылып тандап алган. Жана көптөгөн пайгамбарларды тандап алган. Ошол пайгамбарлардын арасынан дагы өзгөчө Ибрахим алейхиссалам менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды жакшы кылып койгон да. Жана ошондой эле сахабалардын арасында дагы Абу Бакир, Омар, Осман, Али башка сахабалар да эмес да. Алар жогору турат. Мына ошентип Аллах Таала эмне кааласа бир убакытты жогору кылып коет. Кааласа Аллах Таала бир орунду эмне башка орундарга салыштырмалуу жогору кылып коет. Кааласа адамдардын арасынан да Аллах Таала каалаган адамды тандап алып, Аллах Таала мына ушундай эмне жакшылыктарды берип коет экен да. Эми биз жашап аткан тактап айтканда биз бүгүн ала турган маселе мисал ушул биз жашап аткан Зулхижжа айынын алгач 10 күнү, ортоңку 10 күн эмес, же акыркы 3-10 күндүк эмес, алгачкы 10 күндүгү. Тактап айтканда Зулхижжанын 1-инен баштап 10-уна чейинки күн Аллах Тааланын астында шарапаттуу эң жакшы күндөрдөн болуп эсептелет экен да. Жада калса алымдардын ортосунда ушундай талаш бар. Рамазандын акыркы 10 күндүгү баарыбыз билесиз го, жакшы күн. Мисалы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Рамазандын акыркы 10 күндүгүндө иктикафка кирген ибадат кылыш үчүн. Иктикафка кирген ибадат кылыш эмне үчүн? Себеби ошол түндө кадыр түнү бар да. Кадыр түнү кылынган сооп ал аябай чоң. Эми ошол биз көбүнчө бизде кыргыз элибизде, кыргыз жерибизде көбүнчө адамдар ушул Рамазандын акыркы 10 күндүгүн аябай жакшы күн деп билип, ошол күнгө даярдык көрүшөт дагы. Бирок ушул Зулхижжанын алгачкы 10 күндүгүн артыкчылыгын билбеген себептен мындай эле өткөрүп берет да, эч кандай ибадатсыз, амалсыз, жөн эле өткөрүп берет да. Бирок алымдардын ортосунда ушундай бир маселе бар, талаш бар да. Рамазандын акыркы 10 күндүгү жакшыракпы? Же болсо Зулхижжа айынын, азыркы биз жашап аткан Зулхижжа айынын алгачкы 10 күнү жакшыракпы деген талаш бар да. Абул Аббас деген ошол имам айтат, эгер түнгө келе турган болгон болсок, түнгө Рамазандын акыркы 10 күнүнүн түнү жакшыраак дейт да. Ал эми күндүзгү күнүнө келе турган болгон болсок, анда биз күнүнө келе турган болгон болсок, анда Зулхижжанын акыркы 10 күнү жакшыраак деп айткан да. Мына ошонтон урматтуу туугандар, биз ушундай бир эмне жакшы күндө жашап атабыз. Аллах Таала бизге насип кылып, мына ушундай бир эмне Рамазандын акыркы 10 күндүгүндөй алымдар ошо менен кайсынысы жакшы? Акыркы 10 күндүгү жакшыбы Рамазандын, же болбосо Зулхижжанын алдыңкы 10 күндүгү жакшыбы деген маселеде талаш болуп, кээ бир алымдар Зулхижжанын алдыңкы 10 күндүгү жакшы деп мына ушуну жогору коюшкан. Мына ошондой күндө жашап атабыз. Бирок биз Рамазандын акыркы 10 күндүгүнө, 10 түндүгүнө көңүл бурган сыяктуу, ушул Зулхижжада көңүл бурбай элебиз да. Эмне үчүн? Себеби биз билбейбиз. Ушул маселелерди билбейбиз. Ушул маселелерди биз шариаттын негизинде, деңгээлинде билгенибизде, биз туура эмне Рамазанда акыркы күндө кандай көңүл бурган болсок, дал ошондой көңүл бурмак элек да. Бул туура Рамазандын күндөрү ибадаттын сезону болгон сыяктуу.
Бул дагы эмне? Ибадаттын сезону экен да. Зулхижжанын алгачкы 10 күндүгү ибадаттын сезону. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Айша энебиз риwayat хадисте кана набию саллаллаху алейхи ва саллям иза дахала ал-ашру шадда мизараху ва ахя лайлаху ва айқаза ахлаху дейт да. Айша энебиз айтат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дейт, Рамазандын акыркы 10 күндүгү киргенде белин бекем буп, үй бүлөсүн тургузуп, түнүн ибадат менен тургузат эле дейт да. Түнүн ибадат менен тургузуп, түнү бою ибадат кылат эле дейт. Хадис Бухариде 2024 номерде. Мына караңыздар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Рамазандын 10 күнүн ибадат менен тургузуп, үй бүлөсүн ойготуп, ушундай эмне ибадат кылган да. Ибадат кылган. Себеби ал күн жакшы болгон. Ушул хадисти билебиз дагы, биз ушул нерсеге амал кылабыз дагы. Бирок мына ушул Зулхижжанын жашы кандай күн экен билбеген себептен жөн гана өткөрүп берет экенбиз да. Биз иншалла азыр Зулхижжанын кандай күндө экендиги туурасында да иншалла бир аз маселелерди кылабыз. Мына ошондон урматтуу туугандар, күндөрдүн эң жакшысы бир эле ушул Зулхижжа айындагы эң жакшы күн эмес бул. Жана башка күндөрдүн арасында эң жакшы эмес. Жалпы эле ошол 12 айдагы эң жакшы күн кайсы күн дегенде мына ошол Зулхижжанын алгачкы 10 күндүгү да. Мына ошондон урматтуу туугандар, биз Рамазандын акыркы 10 күнүнө кандай даярданган болгонбосок, дал ошондой Рамазандын акыркы 10 күндү кандай ибадаттын сезону болгонбосо, дал ошондой бүгүнкү биз жашап аткан Зулхижжанын алгачкы 10 күнү дал ошондой ибадаттын сезону. Мына ушул күндөрү алымдар айткандай, мына бул күндөрү ибадаттын энелери жиналат дейт да. Ибадаттын энелери жиналат дейт. Мисалы Рамазанда намаз болот, орозо болот, зекеттер болот, садакалар болот, жана башка ибадат түрлөр болот. Бирок Рамазан айында ал башкы алгачкы 10 күндө болобу, же болбосо акыркы 10 күндүгүндө болобу, ажы кылынбайт да. Ажы кылынбайт. Бул Зулхижжанын алгачкы 10 күндүгүндө ибадаттын энелери жиналат деп айттым го. Ибадаттын энелери дегенде эң жакшы ибадаттар ушул Зулхижжанын алгачкы 10 күндүгүндө бир күндө болот экен да. Ал эми Рамазандын акыркы 10 күнүндө орозо болушу мүмкүн, зекет болушу мүмкүн, жана башка умралар болушу мүмкүн, жана башка садаканын түрлөрү болушу мүмкүн. Бирок Рамазандын 10 күнүндө ажы кылынбайт. Эмне үчүн? Себеби ажы Зулхижжа айында кылынат да. Ошондуктан алымдар айтат, мына эми Зулхижжанын алгачкы 10 күнүн карай турган болгонбосок дейт, ошол Зулхижжанын алгачкы 10 күнүндө намаз да окулат дейт, орозо да кармалат дейт, зекет да берилет дейт, садаканын түрлөрү да берилет дейт, Куран да окулат дейт, жана башка ибадаттын баары кылат, жана ошондой эле башка учурда кылынбаган ажы кылынат дейт да. Умура кылынат дейт. Жана исламдын башында турган эмне? Исламда 5 суннаны курулганго ошол ла иля келмеси айтылат. Жана ошондой эле фарыз намаздар окулат, нафил намаздар окулат, андан кийин зекеттер да берилет ушул күндөрү. Жана ошондой эле эмне? Ажык амалдары кылынат, жана башка көп амалдар кылынат. Ибадаттын энелери эң жакшы ибадаттар ушул күндөрү кылынат. Мына ошондуктан эң жакшы күндөр деп айтышкан алымдар. Көрүсүзбү? Мына ошондон урматтуу туугандар, ушул күндү биз билишибиз керек, кандай күн экени. Жана ошол күндө биз ибадаттарды кылып колдонуп калышыбыз керек. Себеби урматтуу туугандар, биздин баягы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям үммөтүнө жазылган тагдырында узун өмүр эмес. Мурункудай Адам алейхиссаламдын учурунда 1000 жыл жашаган, Нух алейхиссалам учурунда да 1000 жыл жашап, андан кийин ошентип төмөндөп, алар ошондой болгон. Аллах Таала аларга ошондой өмүрлөрдү берген. Алар ошол өмүрүндө көптөгөн ибадаттар кылган да. Эгер 1000 жыл жашаган болгон болсо, биздин учурубуздагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын үммөтүнүн орто жашы 60 менен 70 ортосу болгондо, алар бир болжол менен 15 адамдын өмүрүндөй өмүр сүргөн да. Ошол өмүрдө мусулмандар ошол ибадат менен пайдаланып калган да. Бирок биздин азыр учурубузда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям үммөтү 60 менен 70-тин ортосу болгондо өтө эле кыска өмүр сүрөбүз да. Өтө эле кыска өмүр сүрөбүз. Анда дагы 60 менен 70ке жетсе, канча ден адамдар 60 менен 70ке жетпей 30-ында, 40-ында, 50-синде бул дүйнөдөн өтүп кетет. Бирок Аллах Таала мурунку адамдарга өмүрлөрүн узун кылган болгон болсо, бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын үммөтү өмүрү кыска болгону менен, бирок бизге ушундай бир жакшы күндөрдү берген экен да. Жакшы күндөрдү берген экен. Мисалы, Рамазандын акыркы 10 түнү
Рамазандын акыркы 10 түнүндө Кадыр түнү бар. Ошол Кадыр түнүндө кылынган, бир түнү кылынган ибадат 1000 айдан артык. Тактап айтканда 83 жылдан артыгыраак болот да. Жана ошондой эле мына бүгүнкү биз жашап аткан Зулхижанын алгачкы 10 күндүгү. Бул дагы жакшы күндөр. Мына ушундай күндөрдө биз ибадаттын сезонунда ибадаттарды кыла турган болгон болсок, иншалла биз алгачкы доордо сүрүп, узун өмүр жашап, жакшы ибадаттарды кылган адамдарга иншалла ушундай жакшылыктарыбыз менен биз иншалла ошолорго кууп жетебиз. Ушундай мүнчтөрдү, баягы сезондорду колдон чыгарбаш керек, кой бербей ушул ибадат кылып калыбыз керек да. Себеби бул күндөр билесиздер, Зулхижанын 8-и Тарвия күнү. Ал күнү адамдар Минага барышат, Аллах Тааланы такбир айтып, Аллах Минага барып түнөшөт. Андан кийин 9-күнү Арафатка барышат. Арафатта барып ал жерде дуа кылышат. Андан кийин 10-күнү баардык адамдар курбандык чалышат, таваф кылышат. Аж амалдарын көбүнчөсү ошол 10-күн кылышат да. Ошондуктан бул күндөрү аябай Аллах Таала сүйгөн көптөгөн ибадаттар бар. Мына ошондуктан мына ушул күн жакшы күн болуп эсептелет. Ушул күндөрү кандай ибадаттарды мусулман кылыш керек? Мына ошол туурасында келген хадисти алабыз. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. Абдулла Аббас риwayat кылган хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: Аллах Таалага Зулхижа күндөрү кылынган солих амалдар сыяктуу сүйкүмдүү болгондой башка күндөрү жок дейт да. Тактап айтканда Аллах Таалага эң сүйкүмдүү болгон амал ал Зулхижа күндөрү кылынган амал экен да. Себеби бул хадисте Аллах Таалага Зулхижа күндөрү кылынгандай сүйкүмдүү болгон күндөр жок дейт. Ошондуктан мына кайсыл гана амал болбосун, мейли ал намаз болобу, мейли ал орозо болобу, мейли ал садака болобу, мейли ал зекет болобу, мейли ал Куран окуу болобу, жана кандай гана ибадаттар болбосун, кандай гана амалдар болбосун, мына ушул күндөрү, Зулхижанын алгачкы 10 күндөрүндө ушул амалдар Аллах Таалага башка күндөргө салыштырмалуу эң жакшы жана сүйкүмдүү ибадат болуп эсептелет экен, урматтуу ағалар. Эгер сиз башка күнү фарыз намазды окусаңыз, бирок Зулхижадагы окуган фарыз намаздарыңыз жана башка ибадаттарыңыз Аллах Таалага башка күндөргө караганда сүйкүмдүү да. Ушул хадистин уландысында, ушул хадисти пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтканда, сахабалар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кайрылып мынтип айтышты дейт да. Кал я Расулаллах, о Аллахтын элчиси, вала жихаду фи сабилилlah. Ошондо ушул күндөрү кылынган ибадат Аллах жолунда жихад кылып согушудан да жакшыбы деп сурашты да. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аларга жооп берип, валал жихаду фи сабилилlah. Ушул Зулхижанын алгачкы 10 күнүндө кылынган ибадаттар дейт, Аллах жолундагы согушудан да, жихад кылуудан да жакшы деп айтат да. Хадистин уланысында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам илла раджулан хаража би нафсихи ва малихи фалам яржи мин залика би шайин. Бир гана амал жакшыраак дейт. Ал кайсы амал десе, ал бир адам дейт, ошол Аллах жолуна согушууга өзүнүн нафсысы менен жана малы менен Аллах жолуна согушууга чыгып, бирок кайтпай калган, ошол согуштан кайтпай, ошол жерден шахид болуп кеткен адамдын кылган амалы гана жакшыраак. А болбосо башка кылынган амалдар караганда мына ушул күнү кылган амалдар жакшыраак деп айткан да. Ошондуктан бул хадис Бухариде келет, 969 номерде, Абу Давудда келет, 2438 номерде хадис сахih. Мына урматтуу туугандар, Зулхижанын алгачкы 10 күнүндө алымдар ушул хадисти далил кылып кандай гана амал болбосун дейт да. Сен хадисте карасаңыздар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ма мин айямин ал-амалу салиху фиhi ахаб илаллах мин хазил айям. Мына ушул Зулхижанын алгачкы 10 күнүндө кылынган амал Аллах Таалага башка күндөрү кылынган амалга караганда сүйкүмдүү деп айтат да. Сүйкүмдүү деп айтат. Ошондуктан бул жерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам амалу солих деп айтканда, жакшы солихал амалдар деп айткан. Бир намаз деп айтпаган, же орозо деп айтпаган, же садака деп айтпаган, жалпы айтканда, ошондуктан алымдар ушул хадисти далил кылып, мына ушул Зулхижанын алгачкы 10 күнүндө бардык солих амалдар Аллах Таалага башка күндөрү кылынган
башка күндөрүнө караганда сүйкүмдүүрөөк деп айтканда. Мына ошондуктан ушул күндөрү эң биринчи эле фарыз намаздар, фарыз амалдар, важип амалдар. Мелал фарыз намазы болобу, же жана башка фарыз амалдар болобу, мына ушулар нафилге караганда жогору турат да. Кээ бир адамдар ушул күндөрү жакшы амалдарды кылыш керек деп айтсаң, эсине бир гана садака түшөт да. Садака кылыш керек турбайбы, садаканы көбөйш керек турбайбы дейт. Жок. Нафил амалдарга караганда ушул күндөрү фарыз амалдар, важип амалдар жакшыраак да. Себеби Аллах Таала нафил амалдарга караганда фарыз амалдарды жакшыраак көрөбү? Аллахтын астында орду чоңбу? Ошондуктан нафил амалдарга караганда фарыз амалдар, важип амалдарды көбүрөөк кылыш керек жана көбүрөөк аларга көңүл буруш керек. Мисалы, бир адам фарыз намазын жамаат менен кээде окуп, кээде таштап, жакшы көңүл бурбай жүргөн болгон болсо, ушул Зулхижжанын алгачкы 10 күнү келгенде эң биринчи нафилге караганда ушул фарыз намазын жамаат менен окуш важип болгондуктан ушул важипке көңүл буруш керек да. Себеби Аллах Тааланын астында важип жогору турат. Мына ошондой эле важиптерди андан кийин Аллах Таала арам кылган амалдарды, зинаны арам кылган болсо, зинаны ташташ керек. Жана бир арак ичүүнү, тамеки чегүүнү, жана бул нерседен көбүнчө мусулмандар алыс. Көбүнчө адамдардын, баягы мусулмандардын көбүнчө түшүп кала турган харам амалдары жалган айтуу, бирөөнүн артынан ушак кылуу, гыйбат кылуу, жала жабуу, жана башка бирөөгө арам нерсе карап коюу. Мына ушул нерселерге көбүрөөк көңүл буруп, ушул арам нерселерди ташташ керек. Себеби бул ибадат да. Кимде ким Аллах Таала бир нерседен кайтарган болгон болсо, ошол кайтарган амалды Аллах Таала кайтарды деп Аллахтын жүзү үчүн, Аллах Тааланын ыраазы үчүн таштай турган болгон болсо, бул үчүн дагы мусулман соо болот да. Соо болот. Андан кийин Аллах Таала буйруган важиптерди аткаргандан кийин, ушуга көбүрөөк көңүл бургандан кийин, анан Аллах Таала арам кылган нерселерди башка күнү көңүл бурбай жүргөн болгон болсо, ушул күндөрү көңүл буруп, алардын баарын таштагандан кийин анан нафил амалдар өтөт да. Нафил амалдарга. Мелал нафил намаздар болобу, нафил орозолор болобу, нафил садакалар болобу, мына ушуларга өтөт. Зулхижжага алымдар кирүүнүн астында негизи биз экинчи күнү сабак кылып атабыз. Бирок алымдар айтат, ушул Зулхижжага туура Рамазан айына киргенде адам ыйманын күчөйтүп, ыйманын көтөрө турган жакшы амалдарды кылып, Куран окуп, ошентип ыйманын көтөрүп кириш керек болгон сыяктуу, ушундай эмне Зулхижжа айына дагы адам мусулман ыйманын көтөрүп алып, ибадатка даярданып алып кирген жакшыраак деп айтат да. Жана ошондой эле Рамазан айына кирип атканда мусулман адам кылган күнөөлөрүнөн тооба кылып, Аллах Тааланын астында таптаза болуп, күнөөлөрүнөн жуулуп кириш жакшы болгон сыяктуу, туура Зулхижжа айында дагы кирип атканда мусулман болгон күнөөлөрүнүн баардыгынан тооба кылып, бирөө менен бир касташы болгон болсо, жана душмандык болгон болсо, жана башка бир келишпеген болсо, ошолордун баарын чечип алып, Аллах Тааланын астындагы күнөөлөрүнөн Аллах Тааланын астында тооба кылып, башка бирөөлөрдүн акысы болгон болсо, ошолордун акылысынан кутулуп, мына ошентип кирген жакшыраак деп айтат да. Жакшыраак деп айтат. Эми ушул айда кандай ибадаттар кылынат? Кандай ибадаттар кылынат? Мына ошол туурасында биз сөз кылабыз. Бул айда кылына турган биринчи ибадаттын түрү ал такбир айтуу. Такбир айтуу. Себеби Зулхижжа айы киргенден баштап, Зулхижжанын айы 13-чү Зулхижжа айы келгенче такбир айтуу бар да. Такбир айтпай. Негизи такбир экиге бөлүнөт. Такбири мутлак жана такбири ал-муқайят деген такбирдин эки түрү бар да. Ошол эки түрүнүн иншалла биз айтабыз азыр. Биринчи түрү Зулхижжанын биринчи күнү киргенден баштап, Зулхижжанын 13-чү күнүнө чейин, 13-чү күнү асыр намазына чейин такбир айтылат. Аллаху акбар, Аллаху акбар, ла илаха иллаллаху, Аллаху акбар, валиллахил хамд деген мына ушул такбир айтылат да. Бул жалпы эч нерсеге чектелбеген такбир да. Буну ар бир мусулман айтыш керек буну. Зулхижжа кече кирдиби? Эми кечетен баштап Зулхижжанын 13-чү күнү асыр намазына чейин айта бериш керек. Сиз кайсы жерде болбоңуз? Базарда болосузбу,
жана башка жумуш орундарында болосузбу же үйдө болосузбу, жүргөн жериңизде мына ушул такбирди айтуу ар бир мусулманга сүннөт да. Себеби Зулхижжа айы кирди да. Зулхижжа айы кирди. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Абдулла Омар рият хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ма мин айямин азам индаллахи ва ла ахаббу илайхи ал-амалу фихинна мин хазил айямил ашр" деп айтат да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: Аллахтын алдында Зулхижжанын күндөрүнөн өткөн улуу жакшы күн жок. Жана ошондой эле бул күндөрү кылынган ибадаттар дейт Аллахка эң сүйкүмдүү. Ошондуктан фааксиру фихинна минат тахлил ва такбир ва тахмид дейт. Ошондуктан мусулмандар дейт, силер мына ушул күндөрү ла илаха иллаллах, анан Аллаху акбар, анан валиллахил хамд деп жана жогоруда айтылган Аллаху акбар, ла илаха иллаллах, Аллаху акбар, валиллахил хамд деген мына ушундай нерсени эмне пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям көбөйткүлө дейт да. Көбөйткүлө дейт. Мына бул хадис имам Ахмадтын муснадына келген 6154 номерде хадисти Шейх Албани сах деп айткан. Мына ушул хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Аллах тааланы улуктоодо, жанагы мактоо айтууда, жана ла илаха иллаллах сөздөрүн көбөйткүлө деп айтканда, ошондуктан мусулман адам биринчи такбирдин түрү ошол Зулхижжанын биринчи күнү киргенден баштап 13-күнү айямы ташрих деп коет. Баягы айямы ташрих деген баягы Меккеде 10-күнү курбандык хадийлер союлуп, ошол эттери мурунку учурда баягы халалдык болбогон себебинен эттер жайылганда, баягы этти кургатыш үчүн эттер ошол таштардын үстүнө жана башка нерселердин үстүнө жайылганда, кургатып сактай турган болгондо, ошол күндөрдү айямы ташрик деп коет да. Баягы этти жайуу күнү болгон себептен айямы ташрик деп койгон. Мына ошол айямы ташриктин 3-күнү асыр намазына чейин ушул такбирди айта бересиздер. Бул жалпы эч кандай ибадат менен, ибадаттын артында чектелбеген жалпы такбирдин түрү. Ал эми экинчи такбирдин түрү бул бир гана ибадатка тиешелүү. Бул ошол фарыз намаздардан кийин имам салам бергенден кийин астагфирулла деп 3 жолу айтып, андан кийин Аллахумма антассалам ва минкассалам табаракта раббана я зал жалал деп айткандан кийин анан кийин жаңы такбирлер айтылат. Аллаху акбар, ла илаха иллаллах, Аллаху акбар, валиллахил хамд деп мына ушул такбир айтылат. Бул такбир качан айтылат? Бул такбир Арафат күнүнүн фажырынан баштап, ошол баягы 5 мал намазда Арафат күнүнүн фажыр намазынан баштап, ошол Зулхижжанын 13-күнү асыр намазына чейин айтылат да. Мына ошол 4 күн бою ошол 5 мал намаздан кийин Аллаху акбар, ла илаха иллаллах, Аллаху акбар, валиллахил хамд деп айтуу бул сүннөт амалдардан болуп эсептелет. Мына ушул биринчи ибадаттын түрү. Бул такбир айтуу. Такбир 2 бөлдүк. Такбирдин кандай айтылыш керек деген маселеде алдымда талаш бар. Эми кээ бир алымдар айтышат, такбир айтылганда Аллаху акбар деп 2 жолу айтылат. Андан кийин ла илаха иллаллах, андан кийин Аллаху акбар деп 2 жолу айтылат. Андан кийин валиллахил хамд деп айтылат дейт. А кээ бир алымдар Аллаху акбар деп 3 жолу айтылат. Андан кийин ла илаха иллаллах деп 1 жолу айтылат. Андан кийин Аллаху акбар деп 3 жолу айтылат кайта эле. Андан кийин валиллахил хамд деп бүтөт дейт. Биринчисинде Аллаху акбар 2 жолу айтылган болсо, экинчи түрүндө Аллаху акбар 3 жолу айтылат да. Ал эми 3-үнчү түрү да бар. 3-үнчү түрүндө алымдар айтат Аллаху акбар деп биринчи башталышында 3 жолу айтылат. Андан кийин ла илаха иллаллах деп айткандан кийин кайта Аллаху акбар деп 2 жолу айтылып туруп, андан кийин валиллахил хамд деп айтылат. Жалпысынан алымдар айтат эми 3-өө тең болот дейт. Кайсы бир мусулман кайсы түрүн айткан болгон болсо, мейли ал 2ден айтсын Аллаху акбарды, мейли ал 3ден айткан болгон болсун, бардыгы туура такбирдин айта бересиздер да. Бул Зулхижжа айынын алгач күнүндө кылына турган биринчи ибадаттын түрү. Ал эми экинчи ибадаттын түрү бул орозо кармоо. Мына азыр экинчи күнү бүтүп атат. Эртеңден баштап орозо баштасаңыздар болот. Зулхижжа айында киргенден баштап биринчи күнүнөн баштап 9-күнүнө чейин орозо кармаш мустахаб сүннөт болуп эсептелет да.
Ошондуктан биринчи күнүнөн баштап орозону биринчи күнү, экинчи, үчүнчү, төртүнчү, бешинчи, алтынчы, жетинчи, сегизинчи, тогузунчу күнгө чейин орозо кармаш бул сүннөт. Бирок ушул ибадаттар ушул күндөрдүн арасында кайсыл күнү жакшыраак десе, аалымдар айтышат, ушул 8 күнүнө караганда, биринчи күндөн баштап 8 күнгө чейин караганда эң жакшы кармалган орозо бул Зулхижжанын алгачкы 10 күнүндөгү бул Арафат күнүндө кармалган орозо дейт да. Себеби бул күндө кармалган орозонун сообун бир күндүк мурунку жана бир күндүк кийинки күнөөлөр кечирет деп айткан дейт да. Абу Катадан келген хадисте анна набия саллаллаху алейхи ва саллям кала сияму яму арафа инни ахтасиб алаллах юкаффира саната аллати каблаху ва саната аллати ба'даху дейт. Абу Катадан риwayat хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, Арафат күнүндө кармалган орозону мен Аллах Тааланын бир жылдык мурунку жана бир жылдык күнөөлөрүн кечишин Аллах Тааладан үмүт кыламын дейт да. Ошондуктан кайсыл мусулман Арафат күнү орозо кармай турган болгон болсо, анын бир жылдык мурунку жана бир жылдык кийинки күнөөлөрү иншалла кечирилет да. Бул хадис Тирмизиде келет, 749 номерде хадисти Албани сах деген. Мына ошондуктан экинчи кылына турган ибадат түрү Зулхижжанын алгачкы 10 күндүгүндө орозо. Орозо биринчи күндөн баштап 9 күнгө чейин кармай бересиздер. Ал эми 10 күнү орозо кармаган болбойт. Себеби баарыңыздар билесиздер, 10 күн айт күнү орозо кармаштан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадистеринде кайтарылган. Ал эми 9 күнү кимдер орозо кармайт? 9 күнү ажыга барбаган адамдар орозо кармайт да. Ал эми ажыга барган адамдар орозо кармабайт. Себеби алар Арафат күнү кечке чейин алар Арафат тоосунда болушат. Ошол жерде эртеден кечке чейин Аллах Таала дуа кылышат да. Аллах Таала дуа кылышат. Күн ысыкта, чатырдын астында, же болбосо күндүн астында дуа кылышат. Ошондуктан алар оозору ачык болот да. Ал эми ажыга барбаган адамдар, мусулмандар, алар ошо 9 күнү өзгөчө көңүл буруп, ушул мүңгүчтүктү кетирбей орозо кармашы сүннөт болуп эсептелет. Бул экинчи ибадаттын түрү. Ал эми үчүнчү ибадаттын түрү ошол Зулхижжанын алгачкы 10 күндүгүндө бул курбандык чалуу. Курбандык чалуу. Эми бизде билесиздер, мусулмандарда эки айт бар. Биринчи айт бул жакшы деген Рамазандын акыркы жакшы деген 10 күндүгүнөн кийин келет. Ал эми экинчи айтыбыз биздин эң жакшы деген Зулхижжанын алгачкы 10 күндүгүнөн келет да. Карасаңыздар, эки айтыбыз бар. Эки айттен эки жакшы 10 күндүктөн келет экен да. Биринчи ооз ачуу айты, ошол Рамазандан кийинки келген айт ал качан келет? Ал эң жакшы күндөрдүн бир күнү болгон. Тактап айтканда Рамазандын акыркы эң жакшы 10 күндүгүнөн келет экен да. Анан айт болот экен. Ал эми экинчи айтыбыз бул курбан айт. Бул Зулхижжанын алгачкы 10 күндүгүнөн келет экен. Көрсөңүзбү? Бул жерде бир чоң бир Аллах Тааланын бир хикматы бар да. Хикматы бар. Ошондуктан урматтуу туугандар, ушул Зулхижжанын алгачкы 10 күндүгүндө кимде ким ушул Зулхижжанын 10 күнү, айт күнү кимде ким курбандык чалууну ниет кыла турган болгон болсо, анда ага бир жеке өзүнчө амалдар бар. Мисалы, алымдар айтышат, кайсы бир адам Зулхижжанын 10 курбандык чалууну ниет кылган болгон болсо, анда ал Зулхижжанын күнү киргенден баштап чачынан дагы жана тырмагынан да эчтеке албаш керек дейт да. Тактап айтканда, чачын да жулбаш керек, кыскартпаш керек, жана ошондой эле тырмагын да албаш керек, кыскартпаш керек да. Бул ибадаттардан болуп эсептелет. Аллах Таала буйруган буйруктардан болуп эсептелет да. Бул важип да. Ошол нерсени тийбей, ошол нерсени сакташ важип. Ал эми аны чачты алып коюу, кайсы бир адам курбандык чалам деп ниет кылган болгон болсо, тырманан албаш керек, жана чачынан да албаш керек. Ал эми тырманын да чачынан да ала турган болгон болсо, ал күнөөкөр болот. Бирок анын кафараты, айыбы жок да. Баланча акча садака кылыш керек, же болбосо баланча кой союш керек деген анын кафараты, айыбы жок. Бирок күнөөкөр болот да. Күнөөкөр болот. Буга далил Умму Салама энебиз риwayat хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ман ра хилала зил-хиджа фа арада ан юдахия фала яхуз мин шарихи вала мин азфарихи хатта юдахия" дейт. Умму Салама энебиз риwayat хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Кайсы бир адам Зулхижжа айынын
жаңырган айын көргөн болгон болсо, ошол айга кире турган болгон болсо, мына ошол айга кирүүнүн алдын ал курбандык чалышты ниет кылган болгон болсо, анда ал чачынан дагы тырмагынан да эчтекени албасын, качанга чейин курбандыгын чалмайынча дейт да. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мына ушундай осуятында, хадисинде келген. Ошондуктан мусулман адам курбандык чалам деген адам тырмагына дагы жана чачына да тийбеш керек. Бул хадис Насаиде келет, 4361 номерде. Хадисти Албани жана башка имамдар сах деп айткан. Бирок ушул жерден бир айтып кете турган маселе, мисалы эми кээ бир адамдар Зулхижжага чейин ушул маселени билиши мүмкүн, кээ бирлери билбеши мүмкүн. Кээ бир адамдар бүгүн угуп аткан болушу мүмкүн да. Бирок курбандык чалам деп жүрүп, бүгүн угуп аткан болушу мүмкүн. Кече тырмаан алып койгон болушу мүмкүн, же чачын кыскартып койгон болушу мүмкүн, же бүгүн кыскартып койгон болушу мүмкүн, же тырмаанан алып койгон болушу мүмкүн. Бүгүн угуп алып, мен анда тырмааман да алып койдум, чачыман да алып койдум, анда курбандык мага чалган болбойбу деген маселе туулушу мүмкүн да. Алымдар айтат, андай болгон болсо, билбеген болгон болсо бир адам, же болбосо бир адам Зулхижжанын алгачкы 10 күндүгү киргенде быйыл курбандык чала да алышы мүмкүн, чала да албай калышы мүмкүн. Себеби мүмкүнчүлүкүнө карап күмөнгө түшүшү мүмкүн да. Күмөнгө түшүп жаткан болгон болсо, бирок 6-7 күнү келгенде акча табылып, курбандык чалышты ниет кылган болсо, мына ошол 6-7 күнү ниет кылса деле, ошол күндөн баштап тырмагына тийбесин дейт да. Тырмагына тийбесин дейт. Ал эми жана билбестиктен бирөө жарым ошол алып алган болгон болсо, ал эчтеке болбойт. Ошондон кийин ниет кылып, мела 2-күн болобу, 3-күн болобу билбестен алып алган болгон болсо, андан кийин ниет кылат дагы курбандык чалам деп. Бирок андан кийин иншалла чачына дагы жана тырмагына да тийбей, курбандыгын чалып алып туруп, анан чачын кыскартат да. Көрүңүздөр Мына ошондон бул билбестиктен кылган болгон болсо, же жанагы күмөндөнүп акчам жетиши мүмкүн, болбой да калышы мүмкүн деп күмөндөнүп кийин акча табылган болгон болсо, ошол акча табылган күндөн баштап чачына тырмагына тийбей, курбандык чалганга чейин тийбейт. Мел ал 6-күн болсун, мел ал 7-күн болсун, мел ал 8-күн болсун, ниет кылса деле болот да. Ошондуктан алхамдулилла ушул нерселерге көңүл бурушубуз керек. Ал эми курбандыкты кандай кылат? Курбандыкты сойгондон кийин албетте этин 3кө бөлөт. Бир бөлүгүн өзүнө, үй бүлөсүнө, экинчи бөлүгүн кошуналарына белек кылат. Кошуналарына ошол белек кылып берет. Ал эми 3-чү бөлүгү кедейлерге садака кылып берет да. Мына көрүңүздөрбү? Ошол койду 3кө бөлүп, мына ушундай кылып берген жакшыраак. Бул ошол 3-чү ибадаттын түрү. 4-чү ибадаттын түрү бул Зулхижжанын алгачкы 10 күндүгүндө дуа кылуу. Себеби Зулхижжанын 9-чу күнү Арафат деген күн. Ошол Арафат деген бул Арафат тоосуна мусулмандардын баардыгы, тактап айтканда, ажыга барган миллион деген мусулмандар. Мурун 5 миллиондон барчы, 6 миллиондон барчы, быйыл канча миллион бар да бир гана Аллах билет. Бирок канча миллион барса да, ошончо миллион адам ушул Арафат тоосуна чыгып, ошонун тегерегине жиналышып, баардыгы колдорун көтөрүшүп Аллах таала дуа кылышат да. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Абдулла ибн Амр ибн Ас аттуу сахаба риваят хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мынтип айтат: "Хайру дуа яуми Арафа." Эң жакшы дуа бул Арафат күнү кылынган дуа дейт да. Ошондуктан урматтуу туугандар, мушу Зулхижжа күндөрү баардыгыбыз Аллахка дуа кылыш керек. Мел ал өзүбүзгө болобу, мел ал ата энебизге болобу, мел бала чакабызга болобу, башка адамдарга болобу, баарына эмне дуа кылышыбыз керек. Эң жакшы дуа мына ошол Арафат күнү кылынган дуа. Себеби бул Арафат күнү да дуа кылыңыз, Арафатка чейин да дуа кылыңыз. Себеби дуа ибадаттардан да. Ошондуктан башка күндөрү кылган дуага караганда ушул Зулхижжада кылган дуаңыз Аллахтын астында жакшыраак да. Эмне үчүн? Себеби бул күнү кандай гана амал болбосун Аллах таалага эң сүйкүмдүү, эң жакшы болуп эсептелет. Буга жогоруда хадисти алдык. Бул хадис Тирмизиде келет, 3585 номерде хадисти имамдар сах деп айтышкан. Андан кийин 5-чи ибадаттын түрү. 5-чи ибадаттын түрү зекет, садакалар. Эми баягы көбүнчө бизде мусулмандар адамдарды садакага үндөй берип, ошол Зулхижжада жакшы амал кылыш керек десе, кээ бир адамдардын оюна бирден эле садака кылыш керек,
деп чөт да. Biz жогоруда айттык, бир гана садака эмес, көптөгөн амалдардын өзгөчө важиптерге маани берилет, фарыздарга маани берилет. Андан кийин ушул нафил амалдарга маани берилет. Нафил амалдардын ошол садака. Садака кээде акча менен болушу мүмкүн, кээде алтын менен болушу мүмкүн, кээде күмүш менен болушу мүмкүн, кээде садака тамак менен болушу мүмкүн. Бир адам ачка болгон болсо, тамакка муктаж болгон болсо, ошонун курсагын тоюп койсоңуз, ал дагы садака. Кээде бир кийим менен болушу мүмкүн, кээде бир курма менен да болушу мүмкүн, курма менен да болушу мүмкүн. Себеби Ади ибн Хатим деген сахаба айтат, кала Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам, ма минкум ахад илля сайукаллимуху раббуху лайса байнуху ва байнаху туржуман дейт да. Ади ибн Хатим аттуу сахаба риwayat хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, силерден кайсы бириңер болбосун, ушундай бир күн келет, ошол күнү силерге Раббыңар сүйлөйт дейт да. Раббыңар менен сүйлөшөсүңөр, Раббыңар ошого сүйлөйт дейт. Ошол учурда Раббысы менен анын ортосунда эч кандай котормочу болбойт дейт да. Тактап айтканда, Аллах менен анын кулу жалгыз калат да. Ошондо Аллах таала өзүнүн кулуна сүйлөйт дейт да. Ошондо адам дейт, фаянзуру аймана мину фала яра илля ма каддама мин амалихи. Ошондо ошол адам дейт, оң жагына карайт дейт. Оң жагына караса, өзү кылган амалдан башка эчтеке көрбөйт дейт да. Кээ бир риwаяттарда тозоктон башка эчтеке көрбөйт дейт да. Ва янзуру ашама минху фала яра илля ма каддама мин амалихи. Жана сол жагына карайт дейт. Сол жагына караса, өзүнүн кылган амалдарынан башка эчтеке көрбөйт дейт да. Жаса кээ бир риwаяттарда эмне, тозоктон башка эчтеке көрбөйт дейт да. Ва янзуру байна ядайхи фала яра илля нара тилqa вajhi дейт да. Жана алдына караса дейт, алдынан бир гана тозокту гана көрөт дейт да. Мына ошол Аллах тааланын астына жолукканда, мына адам оң жагына карайт, оң жагына караса да өзүнүн кылган жаман амалынан башка эчтеке көрбөйт дейт. Сол жагына караса да, сол жагына караса дагы өзүнүн кылган амалынан эчтеке көрбөйт дейт. Астына караса, астында тозоктон башка эчтеке көрүнбөйт дейт да. Ошентип пайгамбарыбыз ушул хадисте айтып, мына ушундай күн болот, ошол күнгө жете элеңерде фаттакуннара вала бишиқи тамра дейт да. Пайгамбарыбыз саллаллаху хадистин аягында, о мусулмандар дейт, Аллахтан дейт, Аллахтан курманын жартысы болсо да ошону садака кылып Аллахтан коркула дейт да. Караңыздар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол күндөн сактануу үчүн, ошол тозоктон сактануу үчүн бир курманын, тактап айтканда, бир курманын жартысы болсо дагы, ошол жарты курманы садака кылып болсо дагы ошол тозоктон сактангыла дейт да. Ошондуктан мусулмандар садаканын азын аз дебей, көбүн көп дебей садака бере бериш керек да. Кээ бир адамдар көп чоң садака кылышы мүмкүн, бирок рияга же суммага түшүп калып, ошол садакасы Аллахтын астына эч кандай пайда бербеши мүмкүн кыямат күнү. А бир адамдар кичинекей нерсени гана садака кылып, Аллахтын астында бейишке киришине же жаннатта даражасы жогору болушуна ошол садакасы себепкер болушу мүмкүн. Ошондуктан амалды мусулман адамдар бир амалды кичинекей көрбөйт да. Кандай гана амал болбосун, ихлас болгон болсо, сүннөттүн негизинде болгон болсо, иншалла ал Аллахтын астында аябай чоң болуп эсептелет да. Бул хадис Бухариде келет, 7512 номер. Ошондон урматтуу туугандар, мына ушундай Аллах таалага эң сүйкүмдүү боло турган, амалдардын эң сүйкүмдүү боло турган күндөрү, амалдардын, ибадаттардын эч кайсысын таштабай, баардыгын кылыш керек. Садаканын эчтекесин калтырбаш керек. Садаканын түрүн кылыш керек. Кайсы нерсе колуңузда бар, кайсы нерсе мүмкүн этет, ошол нерсени кыла беришиңиз керек да. Башка Муаз ибн Жабал риwayat хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам «Вас-садакату тутфил ал-хатия кама ютфу ал-мау ан-нара» дейт да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи хадисте туура суу отту өчүргөн сыяктуу Алла үчүн берилген садака ал эмне катаны, күнөөнү өчүрөт, жок кылат дейт да. Ошондуктан мусулман адам канчалык садака берген сайын, ошол мусулман адамдын күнөөсү өчүрүлүп, күнөөсү кетирилет да. Бул хадис Ибн Мажахта келет, 4210 номерде хадис Мунзир сахih деп айткан. Андан кийин амалдардын бири ошол Куран окуу. Куран окуу бул дагы эң жакшы амалдардан. Куран окуу эч качан токтобош керек, бирок ушул Зулхижанын алгачкы 10 күндүгүндө окулган Куран башка күндөргө караганда Аллах таалага сүйкүмдүүрөөк да.
Себеби буга далил жана жогорудагы эле Абдулла Аббастын хадиси. Кандай гана ибадат болбосун, мейлі ал ороза болу, мейлі ал намаз болу, мейлі ал садака болу, мейлі ал Куран окуу болу, мейлі түнкү намаздар болу, нафил орозалар болу, кандай гана амал болбосун, башка күндөрү кылганга караганда мына ушул күндөрү кылынган болмосо, ошол ибадаттар Аллах Таала мейлі фарызы болу, мейлі ваджиби болу, мейлі ал сүннөтү болу, нафили болу, Аллах Таала башка күндөргө караганда ушул күндөрү кылынгандыгы үчүн Аллах Таала сүйкүмдүү. Мына ушу менен иншалла бүгүн биз сабагыбызды бүтүрөбүз. Ошондуктан мына бүгүн дагы кеч эмес. Бүгүн бул маселени билгендер бар, билбегендер бар. Эгер кайсы бир адам, кайсы бир мусулман тууганыбыз ушул нерсени биринчи жолу угуп аткан болгон болсо, мына эртеңден баштап намаздарына көңүл буруп, орозолорун кармап, садакаларга көңүл буруп, курбандык союуга мүмкүнчүлүгү болмосо курбандык чалууга ниет кылып, жана башка Куран окуп, жана башка жакшылыктарды кылып аракет кылыш керек. Себеби бул күнү кылган зикирлер болобу, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадистеринде ва кана набий саллаллаху алейхи вассалам yazkurullah ala kul ahyanih дейт да. Айшенебиз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Аллах Тааланы дайыма эскерip жүрөт эле дейт да. Эгер пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дайым эскерген болгон болсо, биз да ошого амал кылып биз эскериш керек. Бирок биздин башка күндөрү Аллах Тааланы эскергенибизге караганда, ушул күндөрү Зулхижжанын алгачкы 10 күндүгүндө Аллах Тааланы эскерип, зикир кылганыбыз башка күндөргө караганда Аллах Таалага сүйкүмдүү амалдардан болуп эсептелет да. Ошондуктан ибадаттардын эч кайсысын таштабай, мына эртеңден баштап болсо дагы иншалла ушул күндөрдү кетирип албай, колдон чыгарып албай, аз өмүр берилсе да ошол өмүрдүн пайдаланып, эмки жылы Рамазанга жетебизби, жетпейбизби, же болбосо ушул Зулхижжанын алгачкы 10 күнүнө жетебизби, жетпейбизби, бир аны Аллах билет. Ошондуктан ар бирибиз ушул күндөрдү пайдаланып, ушул күндөрдө солих амалдарды кылышты Аллах Таала насип кылган болмосун, жана ушул күндөрүндө кылган ката кемчиликтерди кетирип, Аллах Таала кылган солих амалдарыбызды баарыбыздан кабыл алган болсун. Баракаллаху фикум. Аллах Таала баарыбызды күнөөбүздү кечирип, имандын үстүндө, тавхиддин үстүндө, сүннөттүн үстүндө өзүнө жолугуп, Фирдавс жаннатына иншалла кол кармашып, хадисте келгендей, кол кармашып киришти Аллах Таала насип кылган болсун. Аллах Таала иншалла кылган ибадаттарды кабыл алган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.